Бирок эсептеп, жазып 12.000 намаздын пайдасын жазышыптыр да. Түрлүү кыялдар келет. Өзгөчө намазга келгенде байкасаңыздар, намаздын башынан баштап аягына чейин түрлүү ойлор келет. Аллахтын алдында хузурундасыз. Бирок оюңуз башка жака кетип калат. Ошентип шайтан өзүнүн максатына жетет экен. Жерде жатып калды. Оң капталдан жатыш керек эле. Же чалкалап же сол капталдан жатыш керек эле. Жер семиткич кылганыбы, же болбосо биогумускабы, кыскасы бир тезек керек экен да. Аялы намаз окуп жаткан эле да. Намазда туруп бир аз термелип кетти нары бери. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Allah subhanahu wa ta'ala pendelerinin жақсы sıfatlar менен sıfattалышын қалайды да. Allah subhanahu wa ta'ala'nın улуу sıfattары бар. Кейбірөөсү өзүнө гана өзгөчө болсо, кейбірөөсү пенделер менен шериктеш да. Мисал ала турган болсок, Аллах Таала жаратуучу, Аллахтан башка эч ким жарата албайт. Аллах өмүр берет, Аллахтан башка өмүр бере албайт. Аллах өлүм берет, сыйырмат берет, кордук берет. Бул Аллах субханаху ва тааланын өзүнө гана таандык сыфаттары. Ал эми кээ бир сыфаттар бар. Ал сыфаттар пенделерде дагы табылат да. Мисалы, берешендүүлүк, кечиримдүүлүк жана башка дагы жакшы сыфаттар. Адам канчалык сыфаттуу болсо, жакшы сыфатты, бейиштин сыфаттары, мусулмандын сыфаттары, Кур'андын сыфаттары инсанда табылса, ошончолук Аллахтын алдында инсан кадырлуу даражалуу болот да. Эми ошол сыфаттар биздин жашообузга кантип келет? Биз Аллахтын алдында кадырлуу болушубуз үчүн сыфат керек экен. Эми кантип биз ошол сыфаттарга жетебиз десе, Аллах субханаху ва таала ага жеткирүүчү өкүмдөрдү берген да. Ар бир Аллахтын өкүмү сизди жакшы сыфаттарга алып барат. Мисал алсак, сабырдуулук. Бул орозо менен келет да. Адам сабырдуу болуш үчүн орозо кармаш керек. Ошентип адам баласы бир күнү сабырдуулук сыфатка ээ боло баштайт да, акырындык мененчи. Кээ бир инсандар сараң, адам баласы жарык дүйнөгө келгенде эле өзү сараң болуп жаралганбыз да. Жаш баланы карасаңыз, түшкөндө эле колун мырчып түшөт да. Эмне берсең колуна кармайт, батпаса дагы колуна кармай берет, ала берет, бирок бергиси келбейт. Бер десең бербейт. Бул сараңдык сыфат бизде тубаса эле бар. Эми бул Аллага жакпай турган сыфат да. Биз бул жашоого келдик. Балагатка жеткенден баштап өмүрүбүздүн аягына чейин менет кылып жакшы сыфаттарды өзүбүзгө алышыбыз керек. Мына ошол жакшы сыфаттардын бардыгы Алланын өкүмүндө. Алла эмне сыфат, эмне өкүм берген болсо, анын артында жакшы сыфаттарды Аллах Таала жашырып койгон. Эми Аллахтын өкүмдөрүнүн эң улуусу имандан кийин бул намаз. Качан адам баласы Аллах Тааланын өкүмүн аткарып, буйругун аткарып намаз окуса, Аллах субханаху ва тааладан болгон коркунуч пайда болот да. Хушу, худо. Сырткы жашоосунда дагы адам баласы Алладан коркуп жашайт, жана ички жан дүйнөсү дагы Аллах субханаху ва тааладан коркот. Качан адам баласы Аллахтан корккондон кийин ал күндөн күнгө Аллага жакындап баштайт да. Эми ошол намаз тууралуу канткенде ошол намазды тургузуп жана Алладан коркуу сезимдери сиз менен бизге келет, мына ошол туурасында сөз кылабыз. Диндеги улуу алымдар намаздын бир канча пайдаларын айтышканда, намаздын пайдасы өтө көп, бирок эсептеп, жазып 12.000 намаздын пайдасын жазышыптыр да. Намаз кыска эле, 2 рекет окуйсуз, 4 рекет окуйсуз, убактысы деле аз. Бирок ошол намазды биз намаздай окусак, талаптагыдай окусак, эптеп эмес, бир мойнубузга жүк катары түшүнүп эмес, балким бул сүйүнүп, кубаныч катарында, белек катарында биз намазды окусак, ал намаздар аркылуу бизге көптөгөн жакшы сыфаттар келет экен, көптөгөн пайдалар келет экен. 12.000 пайда. Андан сырткары адам билбеген канча деген пайдалар бар да. Ошонун бардыгы намазга камтылган. Намаз окусаңыз, сиздин жашооңузда пайда эле пайда. Намазды сиз менен биз пайгамбар алейхиссалам көргөзгөндөй окушубуз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Соллу кама раайтумуни усолли." Менин намаз окуганымды көргөнүңөрдөй окугула намазды. Биз өзүбүз билгендей эмес, же бирөө үйрөткөндөй эле эмес. Мейли уста сизге үйрөтсүн. Бирок сиз андан дагы жакшы аракет кылып, пайгамбарыбыз үйрөткөндөй окуганга жетиңиз да.
Себеби сүйүктүү пайгамбар алейхисаламдын намаз эң жогорку деңгээлде намаз эле, анда эч бир намаз жок да. Себеби ал пайгамбарлардын имамы, эки дүйнөнүн мырзасы. Эми анын намазынын деңгээли өтө жогору да. Пайгамбар алейхисаламдын намазы Аллах Тааланын алдында өтө кадырлуу. Эми пайгамбар алейхисалам көргөзгөндөй менен биз намаз окуп, намазга машыгып, аракет кылсак, бизге ошол пайгамбар алейхисалам намазы келет да жашообузгачы. Качан пайгамбар алейхисаламдын намазы жашообузга келсе, анда бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы менен биз бактылуу болобуз да. Алымдар айтат, пайгамбар алейхисалам ас-салату имадуд-дин, намаз бул диндин түркүгү деп айткан. Мына түркүксүз эч бир курулуш курулбайт да. Түркүксүз эч бир курулушу мүмкүн эмес. Мына эми намаз бул диндин түркүгү дейт. Ким намазын окуган болсо, тургузган болсо, ал өзүнүн динин тургузуп алды. Эгер намазды жыгытып алган болсо, намазды бузуп алган болсо, намазды эптеп окуса, ал өзүнүн динин өзү бузуп алды дейт да. Бул жерден бизге билинди, биздин динибиздин туруусу бул намазга байланган экен да. Намазыбыз канчалык бекем болсо, диндеги ар бир амалдар бекем болот да. Биздин бүгүнкү намазыбыздан эртеңки намазыбыз, пешим намазынан асыр намазынын деңгээлинде өсүү болуш керек да. Эгер өсүү болбосо, анда түшү болуп кете берет да. Маниставаху яумаху фахуа магбунун. Пайгамбар алейхисалам кимдин эки күнү бир болуп калса, анда ал зыянга учурады дейт. Кечээ намаз окудуңуз эле. Бүгүн сиздин намазыңыз пайгамбар алейхисалам намазына жакындабаса, намазыңызда өсүү болбосо, анда биз зыянга учурап калат экенбиз да. Кечеги күnkү намазды окусак деле бизге зыян экен алчы. Демек биз күндөн күнгө намаздын деңгээлин жогорулатууга аракет кылышыбыз керек. 10 жыл мурда кандай намаз окусак, ошого канааттанып калбастанчы. Намаздын ахаммияты, намаздын маанилүүлүгүнө баардыгыбыз көңүл бурушубуз керек да. Себеби намаз турса биздин динибиз турат экен, ал эми биздин душманыбыз шайтан алейхилана эч качан биздин намазыбыздын турушун каалабайт да. Ал ар дайым бизге аракет кылат. Өзгөчө намаз учуру келгенде болгон күчү менен акыркы күчүнө чейин сарптайт экен да. Ушунун намазын алаксытайын, эми ушул адам намаздан алаксыса, ана мен максатыма жетем деп болгон күчү менен аракет кылат экен. Балким ал дагы үмүт кылат. Адам баласы ушул намазында алданып калышы мүмкүн деп ушунчалык үмүт менен ал аракет кылат экен да, бизди азгыруугачы. Биз азгырылбашыбыз керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде айтат, намазга адам баласы турганда шайтан алейхина келип алат экен да. Анан адам баласына ойлорду салат түрдүү. Узкур каза ва каза. Баланчаны эстесеңиз, түкүнчүнү эстесеңиз деп түрлүү нерселерди, келечектеги пландарды, өтүп кеткен жашоону, түрлүү нерселерди сиз менен бизге элестерин алып келип шайтан азгырат экен. Адам баласы намазда туруп, канча рекет намаз окуганын билбей калат экен да турупчу. Бул эмне үчүн? Мен 3 рекет окудумбу, же 4 рекет намаз окудумбу? Билбей калдыңыз. Сиз Аллахтын алдында турасыз. Сиз Аллахтын алдында Аллах менен сүйлөшүп атасыз. Падышалардын падышасы менен түздөн түз маяк болуп жатат да, түз эфир болуп жатат. Эми сиз Аллахка көңүл бурбасаңыз, намазга көңүл бурбасаңыз, Аллах Таала сизден дароо көңүлүн алып коет экен да. Сиз тура бересиз Аллахтын алдында. Намазда тура бересиз, бирок Алла сизге назар салбайт да. Анда эмне пайда биздин намазыбыздан? Намазда турганда сиз менен биздин оюбуз бир жерде болуш керек, алаксыбаш керек да. Ал эми алаксытыш үчүн шайтан алейхилана түрлүү ойлорду салат экен. Ошондуктан намаздын башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы биз намазды тургузганга, намазды тура окуганга, намазда алаксыбаганга аракет кылышыбыз керек да. Шайтан алейхилана бизге намазда унутулуп калган, же болбосо жоголуп калган буюмдардын баардыгын эстетет да. Түрлүү кыялдар келет. Өзгөчө намазга келгенде байкасаңыздар, намаздын башынан баштап аягына чейин түрлүү ойлор келет, башка учурда анчалык келбейт. Себеби шайтан алейхилана ошол учурда сизди кармагысы келип жатат да. Алланын алдында турасыз. Качан намазга коомат айтылганда асман эшиктери ачылып, дуалар, тилектер түздөн түз кабыл болот деди. Жабир радиаллаху анху пайгамбар алейхиссаламдан ушул хадисти риваят кылды. Асмандар ачык. Аллахтын алдында хузурундасыз. Аллах Таалага эмне, кандай ниетте намаз окусаңыз, Аллах Таала ошол ниетиңизге жеткизет. Муктаждыгыңыз болсо, Аллах Таала муктаждыгыңызды бүтүрөт. Алла субханаху таала көптөгөн сыйлыктарды берет, бирок шайтандын азгырыгына кирип кеттик, сиз менен биздин намазыбыздын таасири кетип калат экен да. Намаз окуйбуз, бирок оюбуз башка жакка кетип калат.
Ошентип шайтан өзүнүн максатына жетет экен. Ошого шайтан алейхилана сиздин намазыңызда болгон аракетин кылат, сиз болсо болгон аракетиңиз менен намазга даярданыңыз. Дарат алып атканда өзү бирөө менен сүйлөшкөн жакшы эмес да. Сиз намазга даярданып атасыз. Падышалардын падышасынын алдына барасыз. Намаздын, дараттын ар бир амалдарын эң жакшы аткарышыңыз керек. Намаз башталат, дараттан башталат. Намаз башталат, такбир улоодон башталат. Эгер биздин даратыбыз турбаса, намазыбыз, такбир улообуз турбаса, анда намазыбыз дагы турбайт да. Ошондуктан намазды сиз менен биз дараттан баштайлы. Эми намаздын пайдасын айтып олтурсак, анын пайдасы түгөнбөйт да. Өтө көп. Алымдар 12.000 намаздын пайдасын айтышты. Булар өздөрүнүн илиминин негизинде. А негизи намаз бул казына да бул. Намаз аркылуу сиз бүткүл муктаждыгыңызды, дүйнө ахиреттин маселесин чечип алсаңыз болот да. Намаз аркылуу сиз эмне муктаждыгыңыз менен Аллага кайрылсаңыз, Аллах Таала сизге ошол намазды себеп кылып туруп Аллах Таала жардам берет да. Бир жолу Абу Хурайра радиаллаху анху жерде жатып калды. Оң капталдан жатыш керек эле, же чалкалап же сол капталдан жатыш керек эле. Ал эми көм көрөсүнөн жаткан шариатта тыюу салынган да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде бир сахаба айтат, качан ал көм көрөсүнөн жаткан мезгилде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам инна хадихи дижа юбгидуха Аллах. Бул жатыш Алланын ачуусун келтирет дейт да. Тозоктогу адамдар бети менен сүрүлөт да. Бети менен тозокко сүрүлүп, ошол көм көрөсүнөн кирип кетет. Аллахтын каары келген инсандарга Алла ошондой жаза берет. Көм көрөсүнөн барып туруп Алла Таала тозокко киргизет. А сен эмне үчүн Алланын ачуусуна келгенде жатып алдың десе? Анан ошондон кийин айткан экен да. Мен ичим ооруп атат. Дагы бир Абу Хурайра сахаба мен ичим ооруп атат дегенде Пайгамбар алейхиссалам кум фасолли фа инна фиссола шифа. Туруңуз да 2 рекет намаз окуңуз, намазда шифа бар дейт. Демек, намазда 12.000 пайда эмес, намазда чексиз пайда бар экен. Бирок сиз менен биз намаз окуганда калыс Алла үчүн окуйлу да. Башка жаман ниеттер, бузук ниеттер аралашып кетпесин. Себеби Аллах Таала инсандын ниетине карайт да. Намаз окуп атасыз, ниетиңиз Алла үчүн болуш керек да. Орозо кармап атасыз, ниетиңиз Алла үчүн болуш керек. Бир адам орозо кармайт. Орозо кармаса аябай жакшы экен. Диетада болуп калат экен, арыктап да калат экенсиң. Орозо кармап атат жылдар бою. Парз орозону дагы, нафил орозону да кармап жатат. 1-күнү, 4-күнү сүннөт орозону да кармап жатат. Бирок ниети эмне? Ниети арыкташ да. Анда ал кылган амалына эч кандай соо албайт да. Демек сиз менен биз орозо кармасак дагы, намаз окусак дагы бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн окушубуз керек экен. Башка туура эмес ниеттер аралашпасын да. Башка туура эмес ниеттер аралашса, анын мисалы мындайча. Бир адам уй сатып алганы базарга барат. Базардан келгенден кийин элден сурайт. Сиз базарга эмнеге бардыңыз десе, мен үйгө бир уй алып келдим дейт. А эмне үчүн уйду алдыңыз? Эмне зарылчылык барбы? Эмне үчүн десе, тезек керек болуп жатты эле дейт да. Тезек эми жаккангабы, же болбосо жер семиткич кылганыбы, же болбосо биогумускабы, кыскасы бир тезек керек экен да. Базарга бардым, мен тезек керек болгондуктан уй сатып алдым дейт да. Бул өзү туура эмес. Уйду өзү сатып ала берет. Анын максаты башка. Бирок жанагы тезек ал өзү келет да. Аны ниет кылбасаңыз дагы ал өзү келе берет. Ал калып калбайт. Ошондой эле сиз менен биз Аллахтын өкүмдөрүн аткарып жатканда Алла үчүн кыла берели. Алланын ыраазычылыгы үчүн 12.000 пайданы деле көздөп эле коюңуз. Бейишти деле көздөбөй коюңуз. Бир адам намаз окуп жатканда диндеги улуулардан анан ошол инсандан сураптыр. Ошол инсан айтыптыр да. Диндеги улуу табииндерден бири, эгерде Аллах Таала мага 2 ыктыяр берсе, сен бейишке кир кааласаң намаз оку. Кимисин тандайсың десе, мен намазды тандамакмын дейт да. Жаннат бул менин каалоом үчүн болсо, намаз бул Раббимдин ыраазычылыгы үчүн дейт. Ошондуктан сиз менен биз намаз окуп жатканда элге көрүнүш үчүн намаз окуйт, 5 маал намаз окуйт, 5 маал мешитке каттайт, жана башка ниетте окубайлы. Бир адам үйүндө намаз окуп жатса, үн чыгат экен да. Кичте үн чыгат экен. Анан намазда кадимкидей өзгөрүү болуптур да. Намазда турат, баягы тез эле окуйт экен өзүчү. 1-2 рекетти тез эле окуп, өзү жалгыз окуганда адам өзгөчө тез окуйт го. Анан жамаат менен окуганда бир аз шашпай окуп баштайт. Анан намаз узарып баштаптыр. Рүкүсү да, кыямы да, аябай шашпай окуп, анан салам берсе ойлоптур да, бир адам келди окшойт. Мен намазымды көрүп атат, мен намаз канкен деп ойлоп калсын деп ниети бузулуп калган экен. Караса, мышык кирип келиптир да эштенчи. Карасаңыз, мунун намазы мышык үчүн болуп калды, Алла үчүн болбой калды да.
Демек биз намазды Алла үчүн окуйлу. Алла үчүн намаз окуй берсек, Аллах Таала жанагы убада кылган бардык пайдаларын бере берет. Мен өзүмдүн пенделериме 5 мал намазды парз кылдым. Кимдегим ошол 5 мал намазды парздай аткарып, дараттын жакшылап алып, рүкү, сажда жана каадаларын жакшылап аткарган болсо, мен аны менен келишим убада түздүм дейт. Аят кылдым, мен аны бейишке киргизем дейт. Менин келишимим бүттү, байланды дейт. Эгерде бир инсан намазга көңүл бурбаса, намаз окубаса, анда мен ал инсанга эч кандай келишим жок, убадам жок дейт. Ошондуктан сиз намаз окусаңыз, кудду эле Аллах менен соодалашып бүткөндөй болосуз да. Алла сизди бейишке киргизет ошол намазыңыз аркылуу да. Сиз намаз окусаңыз, бир намаздан экинчи намазга чейинки аралыкта кылган каталар, күнөөлөр кечирилет экен да. 5 мал намазды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адам ишканага барып каттайт. Жолдо бир суу бар экен. Агым, терең суу. Канчалык терең болсо суу ошончолук таза болот да. Анан 5 мал жумуштан чыгып кирет экен, чыгат экен, кирет экен, чыгат экен. Эми ошол инсандын денесинде дарон, кандайдыр бир кир калабы дегенде сахаба радиаллаху анхумдар айтышты, жок. Анын денесинде эч кандай кир калбайт. Таптаза болуп калат денеси дегенде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл инсан чын ихлас менен жакшылап дарат алып намаз окуса, анын дагы күнөөлөрү калбайт дейт. Намаз мукаффирату лима байнахунна. Бир намаздан экинчи намазга чейинки кылынган катачылыктарды намаздар жууп турат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазда турганда сахаба радиаллаху анхумдар ушундай түркүктөй турат эле да. Кагылган түркүктөй турат эле. Ал дегени эч кандай бир алаксыбайт эле эч нерсегечи. Бир жолу Абу Бакыр радиаллаху анхунун аялы намаз окуп жаткан эле да. Намазда туруп бир аз термелип кетти нары бери. Ошондо Абу Бакыр радиаллаху анху өтө катуу үн менен үн чыгарганда намазымды бузуп ала жаздадым дейт. Андан соң салам берип намазды бүтүргөндөн кийин сен эмне үчүн Аллах Тааланын алдында туруп алып, нары бери чайпаласың, термелесиң? Жөөт насаралар ибадат кылабыз деп туруп термелип тура беришет. Сен ошолорго окшоп калбадыңбы? Намазда турганда түп-түз туруш керек дейт да. Ушундай кагылган түркүк кандай, кыймылдабайт да. Кичине бир жериңиз кычышып кетсе, сиздин намазыңыздан алаксытып, Алла менен болгон байланышыңызды үзүп жатса, анда ошол жерде бир жолу тырмап коюңуз. Болбоду, 2 жолу тырмап коюңуз. А бирок кайра эле кыймылдай берип, кайра эле намаздарда бутубузду, шымдарыбызды көтөрө берген, ал биздин намаздын соонун азайтат. Эгерде ал кыймыл көп болуп кетсе, намазыбызды бузуп салат. Намазда көп кыймыл дагы зарылчылыктан сырткары кыймылдардын баардыгы тең намазды бузуучу амалдардан болуп эсептелет. Ошондуктан сиз менен биз намазга турганда эч нерсеге алаксыбай, чымын чиркеге жана башка нерсеге алаксыбай, Аллахтын алдында вакуму лиллахи qanitin, коркон абалда Аллахтын алдында тургула дейт. Анан Алла субханаху ва таала 5 мал намаз берген, ар бир намаздын өзүнүн пайдалары бар, сооптору бар. Ошол намаз кимдегин багымдат намазын окуган болсо, Аллах Таала 2 дүйнөдө жакшы жашоо берет экен. Андан кийинки намаз окуган болсо, Аллах Таала кабырдын азабынан сактайт. Сурагын жеңил кылат Аллах Таала. Бейиште каалаган бейиштин эшигине кир деп Аллах Таала уруксат берет экен да. Жана кабыр азабынан эң биринчи акыреттиндеги кабыр, ошол кабыр азабынан Аллах Таала биздин намазыбыздын себебин сактап коет экен да. Ошого намазга бекем болойлу, намаз эч качан кечиктирбейли. Эгерде намазга көңүл бурбасак, ал көтөрүлүп туруп жаман абалда сиз менен бизге каргыш айтат экен. Кайра бетибизге ошол урулат экен да. Капкара жаман чүпөрөк катарында бизге урулат экен да. Эгер намазды жакшы окусак, талаптагыдай Аллах Тааланын алдында Аллах көрүп турат, угуп турат деген сезим менен намаз окусак, Алла субханаху ва таала шунчалык биздин намазыбызды нурлуу кылып көтөрөт экен, ал бизге дуа кылат экен. Я Аллахым, ушул инсан мени кандай зордогон болсо, сен да аны ушундай зор кыл дейт экен да. Ошон үчүн намаздын дуасын алайлы. Намазда Алла баарыбызды көрүп турат. Аллази ярака хина тaqum. Алланын алдында турасызбы, мен көрүп турам дейт Аллах Таала. Ва тaqallubaka fis sajidin. Ийилип сажда кылып атасызбы, баардыгын көрүп турат. Аллах Таала ар бир амалыңызды көрүп турат намаздачы. Ошондуктан сиз намазыңызды тургузуңуз, жана үй бүлөдөгү бала чакаңыздын, жана туугандарыңыздын, досторунун намазынын турушуна себеп болуңуз да, жардамчы болуңуз. Кыямат күнү адам баласы суралат, көп суроодон суралат. Көп нерселерден, ошонун эң биринчиси намаз экен да. Эгер намаз жакшы чыкса, калган амалдар дагы жакшы чыгат. Эгер намаз начар боло турган болсо, калган амалдар дагы начар болот экен да. Биринчи эле намаздан башталат экен. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу жолдо кетип бара жатып, көрүстөнүн жанынан өтүп калды да. Кабырдын жанынан өттү.
Анан мындай деп айтты: "Рокаатани ахаббу илейхи мин бакияти дуньякум." Эки рекат намаз бул кабырда жаткан мархумга бүткүл дүйнөдөн кымбат дейт. Бирок анын кадырын кабырда жаткан адам билет дейт. Намаздын кадырын кабырга барганда, ахиретке барганда сиз менен биз билет экенбиз. Кыяматта Аллахтын алдында тикебизден тик тургандан кийин Алла субханаху ва таала сажда кылгыла деп өкүм бергенде бир канча адамдар сажда кылат экен, кээ бирөөлөрдүн белдери катып калат экен да. Сажда кылайын десе кыла албайт. Ошентип адамдар экиге бөлүнүп калат экен да. Мусулман, кафир болуп бөлүнүп калат да. Намаз окуган, окубаган болуп туруп. Ошондуктан пайгамбар алейхисалам намазга өзгөчө көңүл бурган, кимдир бирөө мусулман болсо дароо ага намаз окууга пайгамбарыбыз жолдойт эле да. Сахаба радиаллаху анхумдарга дагы намаз мусулман болду, келмен айтты, эми буга биринчи эле намазды үйрөткүлө дейт да. Пайгамбар алейхисалам намаз бул менин көзүмдүн кареги дейт. Көзүн кареги канчалык адамга зарыл. Намаз ушунчалык зарыл. Пайгамбар алейхисалам өмүрүнүн аягында акыркы осуяты өкүмдөр боюнча намаз болгон экен да. Ас-сала канча өкүмдөр болсо ошонун эң акыркы өкүм пайгамбар алейхисалам осуяты намаз болгон да. Намазга көңүл бургула деп пайгамбар алейхисалам осуят кылып кеткен. Ошондуктан сиз менен биз намазыбызды тургузайлы. Намаз аркылуу сиз менен биз бүт муктаждыкты Аллах Тааладан сурап алайлы да. Кээ бир инсандар намаз окуйт, Алла кабыл кылсын, а бирок тезирээк окуйт да намаздычы. Пайгамбар алейхисалам эң жаман ууру бул өзүнөн өзү уурдаган дейт да. Сахабалар таң калып, адам өзүнөн кантип уурдайт? Кантип намаздан да уурдаса болобу деген да. Пайгамбар алейхисалам кайсыл инсан намазда тез рүкүү, саждаларын тез кылса, кыям жана коомма жана жалсаларга көңүл бурбаса, рүкүдөн турганда бели түз болбосо, саждадан көтөрүлгөндө бели түз болбосо, анда ал өзүнүн намаздан өзү уурдагандай дейт да. Тоок чоккондой намаз окубагыла дейт. Демек намазда шашпаш керек. Жана денени тулку бойду бош коюш керек да. Намазда мындай ызырынып, же болбосо тырышып, катуу эмес, адам намазда турганда бош туруш керек экен да. Аллахтын алдында сиз менен биз намазда турабыз, эми намазда турганда өзүбүз бош. Жана сиз менен биз намазды эч качан кечиктирбейли. Эң жакшы амал кайсыл деп пайгамбар алейхисаламдан бирөө сураганда, ас-сала фи аввали вактиха. Биринчи убактысында окулган намаз дейт да. Эң жакшы амал намаз биринчи убактысында окулсун. Намазды кечиктирбейли да. Намаз убактысы кирдиби? Дароо. 3 нерсени шашылдыргыла деди пайгамбар алейхисалам. Тездеткиле. Эгерде гылайык жуучу келип калган болсо, кызды тезирээк бергиле, бойго жеткен болсо, жаназа болсо шашылгыла, намазга шашылгыла дейт да. Намазга сиз менен биз шашылып, биринчи убактысында окуганга аракет кылышыбыз керек экен да. Кыямат күнү адам баласы окубаганына өкүнөт да, намазга көңүл бурбаганына өкүнөт. Қалу лам наку минал мусаллин. Тозокко кээ бир инсандар түшкөндө намаз окубаганына өкүнөт экен да. Ошон үчүн намаз окуйлу. Намаз окусак сиз менен бизге өтө көп пайдалар бар, эгер окубасак өтө көп зыяны бар. Эң чоң зыяны намаз окубаган инсандын денесинен жаны чыгышы өтө оор болот экен да. Бул биздин мойнубуздагы милдет. Кааласак дагы, каалабасак дагы. Бул Аллах Таала намазды берген. Сиз намаз аркылуу сиз Аллахка жетесиз, намаз аркылуу эки дүйнөдө бактылуу болосуз. Ошого намазды кечиктирбей, биринчи убакта окуганга барыбыз аракет кылайлы. Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Жазаллаху анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама ма ху ахлуху би рахматика я архамар рахимин. Амин.